Саламатсыздарбы? Кыргыз тилин үйрөнүү боюнча 16 сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы кыргыз элинин улуттук музыкалык аспабы комуз. Сабактын максаты кыргыз элинин улуттук аспабы болгон комуз жөнүндө түшүнүк алышат. Комуз жөнүндө түшүнүк алуу менен бирге сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрү менен таанышышат. Сүйлөө кебинде бир өңчөй мүчөлөрдү туура колдонууну үйрөнүшөт. Грамматика бир өңчөй мүчөлөр. 3 буроо, жалгыз тээк, 3 кыл комуз, чертилбейт, күүгө келбейт чебер колсуз. Оп оңой көргөн көзгө жөп жөнөкөй, бирок да өнөрү бар айтып болгус. Комуз элибиздин музыкалык аспаптарынын ичинен эң байыркысы. Анын үнү мукам, назик. Комуз угуучулар арасына эң кеңири тараган аспап. Бул аспап өрүк, алмурут, жапайы жыгачтар, карагай, арча, талдардан жасалат. Ал эми кылдары болсо койдун ичегисинен кургатылып даярдалат. Музыкалык маданиятыбызда комуздун күүлөрүн угуучуларыбыз урматтап угушкан. Комуз күүлөрүндө калкыбыздын эмгекчилдиги, бак таалайлуу заманды эңсеген тилеги, кайгы капасы, кубанычы, тунук махабаты камтылган. Комузду чертүү үчүн аны көөгө келтирүү керек. Кыргыз элинде улуу комузчулар көп. Алар Карамолдо Орозов, Мураталы Күрөңкеев, Токтогул Сатылганов, Ыбырай Туманов, Атай Огонбаев, Самара Токтакунова, Нурак Абдырахманов, Шекербек Шеркулов жана башкалар. Комузчуларыбыздын төмөндөгү күүлөрү эл арасына кеңири чертилип келет. Сынган бугу, көкөй кести, чоң кербез, насыйкат, ибарат, машботой, тогуз кайрык. Кыргыз элинин улуттук аспабы комуз жөнүндө маалымат алуу менен биз бүгүн кыргыз тилиндеги сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрү менен тааныштык. Тең байланыштагы сөздөр бирдей суроого жооп берсе, бирдей милдет аткарышса, бир өңчөй мүчө деп аталат. Маанисине жана сүйлөмдө аткарган кызматына карай сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрүн төмөндөгүдөй бөлүштүрүүгө болот. Бир өңчөй ээлер, бир өңчөй баяндоочтор, бир өңчөй аныктоочтор, бир өңчөй толуктоочтор жана бир өңчөй бышыктоочтор.